Ассаламу алейкум, жалпы көрүүчүлөр. Көңүл буруңуздар, сиздерге Кара Балтага жакын чоң трассанын боюнан тагыраагы Новониколаевка айылынан дагы бир үй сатууга чыкты. Жер аянты 40 сотук. 40 сотук жер аянтында мына ушул 4 бөлмөлүү жаңы сокмо менен салынган үй бар. 4 бөлмөлүү. Фундаменттери бийик куюлган, үстү шифер менен жабылган. Эшик терезелерин коюп, ички ремонтун жасап, кирип жашасаңыздар болот экен. Скважинадан дагы суу чыгарылган, ушул жер аянты узуну 126 метр, туурасы болсо 30 метр туура 4 чарчы форманы камтыйт. Кара Балта Бишкек чоң трассасынын боюна жакын бир 500-600 метр ылдыйга жүрүп келесиздер. Тагыраагы Новониколаевка айылында бул тарабы күнчыгыштан Школьная көчөсү аркылуу мектеп менен мечиттин жанына түз ылдый түшсөңүздөр болот, асфальт менен. Батыш тарабы деле Пушкин көчөсү. Пушкин көчөсү аркылуу деле ушул асфальт менен түз түшөсүздөр дагы 500 метрден кийин Акбашат дүкөнүнөн оң тарапка Луговой көчөсүнө бурулуп кирсеңиздер, так 2 навигатордагы дареги Новониколаевка айылы Жайыл районуна караштуу. Луговая көчөсү 26 дареги болуп калат. Бул жерде чоң сарай бар, ушул 20-25 бодомал чоң үй батат экен. Бул тарабында койканасы, сырткы ажатканасы, дагы кошумча курулуштар бар. Мына бул эски үй дагы бар экен, ушул 4 бөлмөлүү үй. Жашоо шарты менен үйдүн ээси учурда ушул жерде жашайт. 1-2 жыл жашаганга мүмкүнчүлүк бар экен. Ушул үй менен кошо маңдайдагы 2 автоунаа жүк ташуучу унаалар дагы кошо сатылат. Зилдин жылы 76-жылы чыгарылган. Баасы 350 000 сом кеми бар. Ал эме гигант, мына артында борту менен. Ушул жүк ташыганга ыңгайлуу да. Ушул гиганттын баасы болсо 700 000 сом кеми бар экен. Чыгарылган жылы 90 экен. 90-жылы чыгарылган. Экөөсү тең, мотор, коробка обслуживанный дейт. Ушул рабочий, на ходу сразу жүргүзүп зыңкылдатып жумушка айдасаңыздар болот экен да. Мына бул үйдүн баасы $62 000 кеми бар туугандар. Ээсине чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар. Азыр бир катар четтен ушул үй тарабынан көрсөтүп берели. Кана жүрүңүздөр. Мына бул үй ушул жашоо шарты менен бул жерде суу свет бар, скважинадан дагы суу чыгарылган. Бул тарабы трассага, мектепке, балдар бакчасына маршруттук каттамга аябай ыңгайлуу. Батыш тарабы Кара Балтага ушу 2 километр 200 метр жүрөсүздөр Кара Балтанын кругуна чейин. Маршруттук каттамдын баары шаарга, Кара Балтага, кыскасы оң тарап, сол тарап, ушул чоң трассанын боюна мектептин жанынан кааласаңыздар Пушкин менен центральный чоң трассанын кесилишинен кетсеңиздер болот да. Кааласаңыздар күнчыгыш тарабынан, кааласаңыздар батыш тарабынан 2 көчө аркылуу чыгып барасыздар. Любой жака маршруттук каттам бар. Ушул үй жалпы көчө тарабында бир катар көрсөтүп коелу. Луговой көчөсү, мына кенен эле көчө. Ушул көчө Луговой көчөсү болот. Тетиги жерден эле оңго бурулсаңыздар Пушкин көчөсүнө, солго бурулсаңыздар Школьная көчөсүнө чыгып барсаңыздар болот. Мына ушул жаңы салынган толук бүт элек үй. Бул эми курулушу даяр экен, буйруса ички ремонтторуну, сырткы фасадын, анан эшик терезелерин коюп, жасап кирип жашасаңыздар болот. Чоң-чоң жаңгак бактарактары бар. Мына бул жанакы айтып өткөн эски үйдүн орду. Бул Г образный болуп туруп ушул жаңы үй салынган экен. Үстүнү шифер менен жабып койгон. Берки тарабында баня, көмүркана, склад, отунканалары жайгашкан. Кана келиңиздер. Тепкич ушул жерден эгер ала турган болсоңуздар, бул тарабынан дагы кошуп туруп 4 чарчы кылып туруп үйдүн формасыны. Дагы кошумча бөлмө кошуп алганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Узун коридор, сол тарабында бир бөлмөсү, мынакей. Үстү жыгач менен жабылган, картон ташталып, анан кийин ылай таштап жабыптыр да. Электромонтаждар бүтүптүр. Мына. Электромонтаждар толук бүткөн. Ичинде кум шубагы бардыгы бүткөн. Бул тарабы узун коридор болуп, төрдө кухнянын орундугу экен. Сол тарабы бир чакан детский бөлмө. Андан бери келсеңиздер, мына ал жагында дагы бир бөлмөсү бар. Фундаменттердин ичи дагы толук толтурулган. Ылай менен, саман менен шыбалыптыр да. Кышында жылуу, жайында салкын болот да. Так, андан бери мына ал жагында дагы өзүнчө бир бөлмө. Эми үйдүн ээсинин планы боюнча бул ортодон бөлүнүп, жарымы душ, ванна, анан жарымысын топка кылам деген экен. Астында погребти дагы касып даярдап коюптур. Бул тарабы эми жанагы склад тарабына чыгып кетсеңиздер болот да. Жалпы ушул үй. Кана жүрүңүздөр, эми сарай тарабында бир катар көрсөтөйлү. Сарай тарапка келе турган болсок, юридикалык бардык документтер так. Кызыл китеби, техпаспорт, договор купля-продажа бардык документтер ордунда. Мына жүк ташуучу унаалардын дагы 2 техпаспорту менин колумда турат. Бирөөсүнүн баасы 350 000 сом, зил, гигант 700 000 сом. Үйдүн документтери дагы колунда экен, дап-даяр. Ушул жер аянты 126 метр узуну, туурасы 30 метр. Камыштан ары чек арага чейин дагы кошумча бир 50 сотуктан өзү ашып кетет экен да.
мындай фактически эсептей турган болсокчу. Так, келе бериңиздер. О, торпок жаңы туулуптур да, эркек торпок экен да. Тосон. Кана бисмилла. Мынакей туугандар. Бул сарай. Сарайдын ичи, ушул сарай 2018-жылы салынган экен, үстү чөпканасы менен. Мына катарына бул тарабында 10 баш бодомал бир тай турат. Мына бул тарабында дагы ушул орундуктар бар. Акырлары бардыгы бетондолуп куюлган, асты стяжка болгон. Кыскасы, мал кармап атат экен да учурда делечи. Бул сарайды деле ушул 2018-жылы салыптыр. 5 жыл мурда салынган сарай экен да. Андан бери келе турган болсок, мына бул тарабында скважинадан дагы сууну чыгарып койгон. Мына скважинадан дагы сууну ушул жактан чыгарыптыр. Электр энергиясын тартып, моторчикти орнотуп коюптур. Ушунун асты менен эле эски үйгө дагы, жаңы үйгө дагы шланга менен сууну тартып барыптыр, труба менен. Скважинадан центральный таза суу дагы бар экен, скважина дагы бар. Два в одном да. Мына сарайдын үстүнө деле бир кыйла эле чөп батат туугандар. Сарайдын үстүнө. Берки тарабында да бир аз чакан навеси бар экен. Бул тарабына ушул чөптү басып, прести басып, үстүнө клеенка менен жаап коюптур. Тетиги төргө болсо бурчка, оң тарапка. Ушул малдын көңүн ушул жака төгөт экен да. Мына бул пустой жер аянтына толук беде себилиптир. Беде орулат экен, жылына ушул 3 жолу, 4 жолу качып дейт. Ушул жер аянты менен баасын уктуңуздар, 62 000 кеми бар дейт. Ээси менен өзү менен сүйлөшүп, келип көрүп, эгер жага турган болсо ала бересиздер. Жер аянты кенендиги ушул мал чарбачылыкка, багбанчылыкка, дыйканчылыкка аябай ыңгайлуу экен. Бул тарабы трассага, бала бакыраны окуганына, шаарга барып келгенге деле аябай ыңгайлуу. Кара Балта шаары бул тарабы ушу 5 километр аралыкта, Кара Балтанын центрине чейин. Түз эле мал базар, чоң базар, банк, башка социалдык объектилерге ушу Кара Балтага каттай бересиздер. Ушу чоң трассанын боюнда ылдый тарапка 500-600 метр түшсөңүздөр, Луговая көчөсү 26-дарекке келесиздер. Ассалому алейкум.